Кыргызстандагы кыргыздар менен Москвадагы кыргыздардын айырмачылыгы бар экен, жок экен? Сиздерге негизи билинет да алыстан келген адамга. Анан бир тур ошол чыгармачылык тил болбойт окшойт деп маанай түшкөн учурлар болгон. Çok seni vermem hiç kimge. Бар жүрөгүмдү бир деме. Кыргызстандагы кыргыздар менен Москвадагы кыргыздардын айырмачылыгы бар экен, жок экен? Сиздерге негизи билинет да алыстан келген адамга. Мен киного гонорар ачат болго ошондой эле болду. Ayranı tarttım tezeri. Aramızda kim var menşeli. Assalamu алейкум, Ырысбек Жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бизде бүгүн конокто Бекжан Темирхан жана ошондой эле Ишен Назаров байкебиз Москва шаарына 2 күндүк концерт коюп келди. Жана ошондой эле концертке келбей калган мекендештерге кененирээк маалымат алып берип, жана ошондой эле жагымдуу чыгармаларынан сиздерге тартууламакчыбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Биздин көрүүчүлөр менен учурашып койсоңуздар, андан кийин маегибизди улантсак. Ассаламу алейкум. Жалпы ушу Ырысбек Жашасын YouTube каналынын көрөрмандары, сиздер менен амандашып атабыз. Кубанычтабыз. Чында кубанычтабыз. Буюрса 2 күндүк концертибиз жакшы ийгиликтүү өтүп алды. Мына концерт бүтүрмөй эле мына сиздерге келип отурабыз. Чарчап калдык чын ачыгында. Ошо ишиңиздерге ийгилик. Башында айтып коелу дейсиңби? Башында чарчап калдык. Анда мен да башында айтып коеюн. Негизи концерт азыр эле бүттү, бирок ошого карабастан бизге кичпейилдик кылып келип бергениңиздерге чоң рахмат. Каналыбызга кичине болсо дагы көрүп кошуп, анда эмесе көрүүчүлөргө бир сонун эфир кылып беребиз, буюрса. Негизи эле биринчи эле кепти Москвадан баштасак, биринчи жолу келишиңиздерби? Ооба. Мен биринчи жолу келишим, сизге деле. Мен биринчи жолу келишим. Анан Кыргызстанда ушундай тойлордо жүрөсүздөр, концерттерде жүрөсүздөр, анан бул жака концерт коюп келдиңиздер. Кыргызстандагы кыргыздар менен Москвадагы кыргыздардын айырмачылыгы бар экен, жок экен? Сиздерге негизи билинет да алыстан келген адамга. Кыргызстанда экөө тең эле кыргыз да. Эми Кыргызстан башка улут болсо анда айырмалык бар эле, баары ушул Кыргыздын канунунда бар нерселер ушу бир жаралган Кыргызстанда. Ал жактагы кыргыздар кандай болсо, бул жактагы кыргыздар эле ошондой. Биз үчүн, мен үчүн ошондой эле болду. Аябай өзүм кыргыздарды көрүп, концертке келген конокторду көрүп, баарлашып, учурашып, дагы мурдатан көрбөй жүргөн тааныштарды көрүп, сүйүнүчтүү эле күн болду. Сиз үчүн Бекжан мырза? Мен үчүн аябай жакшы болду. Себептен аябай бизде. Мен баягы жакшылыкта көп жүрөм мен. Бирок бул жакта баягы колдоп, баягы мындай көздөр ушундай менде сүйүү көздөр менен карашып, мындай аябай ыраазы болушуп, ушундай меме болду да, мен мындай кандай деп коет, мындай Элестеткен эмесиң да койбойсуң. мындай рахат алдым да. Аябай жакты. Негизи бул чыгармачылыкта ырчыларды бир ыр менен мындай чыгарган чыгарма болот го. Сиздикин билебиз, эзилип бүттүм. Сиздики Ишен билбеткем да. негизи ушул ырларды мындай чыгарып атканыңыздарда өзүңүздөргө башында сезилеби ушул ыр кетет же болбосо бул кокустан эле ушундай чыгып кетеби экен? Эми андай баягы алдын ала билип ушул кетет дей турган болсок анда туура эмес болуп калат чындыгында. Анда бүт баары эле ушу кетире бермек да, ушул кете тургандардынчы. Анан бул ар биринин тагдыры бар. Ар бирге ар бир нерсе себепчи болуп калат. Кетпей турган желе мисалы катардагы ырлардын бирөөсү жакшылыкка себеп болуп бир аябай болуп кетиши мүмкүн да, буну айтып болбойт да. Эми бар негизи жакшы ниет менен жазасың го бүт ырларды. Кетсин деп жазасың да. Анан мен үчүн ошондой болот, мен ошо апакемге чейин көп эле ырларды кетет деп жаздырган убактар болгон да. Анан апакем деле ошолордун катарында кетет Кудай буйрса деген ниет менен жаздырганбыз. Анан ошентип ошол чыгарма кеткен. Сиздики? Дагы эле мен айткандай айтып койсо го деп атты. Бирок сиздики аябай бир өзгөчө мындай кызычуу мындай эмелер менен чыккан да. Биякта кызычуу болуп, Москвадан Кыргызстанда кызычуу болуп, анан бир эле ыр мисалы апакем стиль алып чыккан болсо, меники 4 жашында алып чыкты десем дагы жаңылышпайм. Бир өзүм да кошо алып чыкты, башкалар дагы айттым го, ошо кошо алып чыкты. Эмеси кенен ыр экен да, эзилип бүттүм, Эзилип бүттүм ошо. Адамды эзип бүтпөй калды да. Негизи бул чыгармачылыкта баштап аткан учурда мындай элдин алдына чыгыш, элге мындай эмгегиңиздерди сиңириш кыйыныраак да. Ошол учурда мындай бут тосууларбы же болбосо кичине капа кылып койгон учурларбы же болбосо кандайдыр бир минус жактар болду эле. Радиолор албай койгон сыяктуу. Ал чындык эле болгон учурунда. Мен алда баягы кек сактаганда немем жок азыр.
Эми бир карап көрсөм, ошол убакта жазылган ырларым бир аз сапатсызыраак болсо керек. Балким шашып эми бир күнү азыр эми бир ырды жазып бүтүш үчүн аябай бир айдан ашып бир 3-4 айга чейин убакыт кетип калат да. Же ырдааганга даяр болбой каласың. Ошол учурда бир күндө түндө отуруп аранжировкасын бүтүрүшүп отуруп эле кайра эртеси күнү шашып барып үйүнү түшүрүп эле анан кетти болду, даяр болду деп алып барган ырларым ошо радиого өтпөй калган учурлар болгон. Анан балким алардын да арасында жакшылар бар. Ал убакта атыбыз жок болчу, тааныш билишибиз жок болчу. Биздин ошо радиого өзүң бирөөнүн колуна алып барып ушуларды компьютерине же башка киргизип атканын көрбөйбүз да, же текшерип атканын көрбөйбүз. Ошо кабыл алуу бөлүмүнө ошол жака таштап коесуң ырды. Эми ошол сен берген дискиң ошол жака жетеби, жетпей калып эле жөнүнө өтпөй калды деп койгон учурлар болгон болуш керек да. Көп ырларыбыз кетпей калган. Анан бир тур ошо чыгармачылык деле болбойт окшойт деп маанай түшкөн учурлар болгон. Ырдабай койгон жокпуз, бирок ошол учурда аккордеон менен жакшылыкта элдин кызматында кылып жүрдүк. Апакемди анан бирок ошо радио алган башында эле, эң биринчи эле. Башкалардын өтпөй калганын айткым, бирок ушул чыгарманы алышкан да. Көрсө билип албаса керек да, ушул болот деп. Сиздин бирок учуруңузга мына кичине YouTube тармагы Мен ошол YouTube келип калды окшойт да. ошону айтайын деп аткам. Мен өзүм YouTube каналым ачсам, мен радиого да барып билбейм, телевидениеге да барып билбейм. Керектүүлөр ошол жактан алып алат. Ученые назвали это естественным отбором. Мындай жаккан көрөрмандар өзү Себеп дегенде алып барып, мурун башында ошондой алып барып ошо көңүл калган. Ошон үчүн телеканалдарга дагы, радиолорго дагы мисалы баягы алчылар ошо өздөрү алып алат. Сурашып алат. Сиз YouTube каналга да жүктөп коесуз болду ошол жактан. Таркап кетет да. Ошол телевидениеге чыккан мемелери башкалар чыгарганда Кудайга шүгүр, мен элдин кызматында көбүрөөк жүрөм. Ошол жерде мактанып эле кетейинчи. Ушунча угуп калды. Сазы элди сүйөт да мен. Анда экөөңүздөргө мындай суроо болсун. Эң кымбат бюджетке тартылган клибиңиздер кайсыл? Биз тарткан клибиңиздер. мен киного гонорар анча ошондой эле болду да. Менде кыйраган деле клип жок. 3 ушундай эле клип болуш керек анан. Бул немедеги кымбатына деле карабайт окшойт негизи. Бул идея. Негизи ошол клибин көргөндө бир маңыздуу болуп, бир жакшы түшүнүк болсо, ошол эле ойлочумун. Анан аябай чабылып көпкө тартылган деле клип жок, эл катары тарткан клиптер. Мен ошо суммасын айтпай элем, бирок кыйналган клиптеримден карындашта кыйналдым. Эң каты кыйналганым ошол. Ачка калып тарткан клип ошол болду да, карындашта. Анан соң албай эле койдум. Мен көп эле клиптериме түз эле акча кетет. Анда эмесе биздин көрүүчүлөргө бир жагымдуу чыгарма тартуулап берели, андан кийин дагы кичине маегиз улантайлы. Мен ырдабайм, сиз Апакемден баштайлы биринчи анда. Ушул жерден анда костюм чечип алып берсем болот да.
Мат жүрөктү эзе турган, жүрөккө жете турган чыгарма болду. Анда эмесе Бекжан мырзадан кайсыл чыгарманы? Жок да берейин, жок деген. Сени бербейм эч кимге деген чыгарма. Жалпы ошо кызганчактардын берейин. Бул негизи кимге арналат? Албетте кыздарга арналат. Байкеге арналат. Музычка! Menin canım elden takır başkaça Gülgöndür arudunu taptaza Seni süyüm cın dilimden sadağam Mendin bölük sağa hiç kim jakpasa Jakpasa Çok seni vermem hiç kimge Var Yürüğümdü bir deme Kızganamın seni canım başkadan Görgüm gelmeyin canım da başkadan Başkadan Kolçak koyacak. Аябай сонун чыгарма. Бул чыгарма негизи карантинде жазылганбы? Билишим боюнча. Жек клибинин идеясы ошондой болуп калдыбы? Дедезек деле болот, бирок почти мындай бир аз карантин чыгып калганда жакшы, мындай бет капталып калганда жакшы. Аябай жакшы чыгарма болду. Чоң рахмат. Анда Ишенбай экен мындай кылайлы. Ишенбай экен поколениясы кичине алдыракта экен, а? Бекжан мырза сиздердики жаңы чыгып келаткан. Ырчылар ошондой болуп калабы? Негизи эле сиздер чыккан учурда бул бизде баягы той башталган учур беле. Мен баягы себепкер болуп калып атпаймынбы? Той болуп жүргөн учур болчу. Мен ошол апакем жаздырып, клибин тарттырып, телевиденияден кетип аткан учурда анан ошо мен тойго баргам, эң алгачкы тоюма. Тоюма дедим го, жакшылыкка, да? Бирөөлөрдү чакырып ошо кызмат кылганы барганмын. Ресторанда болчу. Анан бир эстрададан мен ошол эч тойго ырдай элек болчумун. Биринчи жолу ошол жактан ырдаганы баргам. Ырдап берейин деп. Толкундан мен бир ырмен баргам, апакем менен эле. Анан барып элди көрүп, мурда аккордеон менен ошо ресторанда ырдасам, баягы аккордеон аябай защита болуп көнүп калтырдым да. Чыккан анан аккордеон чогулуп кантип ырдайм деп бир ырдагым келбей кайра кете берейин дедим. Чакыргандар анан ырдабай эле коеюн десем болбой коюшту. Айласы ушу менен жолдоң ошол дедим, бир 4 мүнөт чыдайын дедим. Деп биринчи ошол жакшылыкка барып ошол ырдадым. Анан ошол жерде үйлөнүп жаткан бала ошо апасына ыраазычылык айтып ушул ыр менен гүл берип, анан азыр кийин мода болуп кетти го ошондой. Алгачкысы оригинал ошол жакта болгон. Анан ошол видео чалдырап баштады, ошо чарчап, чын отура чыныстыр. Уйкуда аябай келди. Саат бизде таңамал 5 болуп калды, чынын айтып коеюн. Жана апакем дырдасыңыз мен бир уктап. Ошол тартылган видео аябай YouTube'га кирип көп көрүш топтоп ошол YouTube аркылуу ыр кенен тарап кетти. Ошолдон клипке чейин, клиптен кийин ошол видеос аябай кеңири жайылып, анан апакем элге таанылды да. Себепкер болгон ошол жакшылык болду. Айткым келген себеби буга чейин ырчылар азыркы учурда аябай ырчылар ити чөп жеген маал десек болот. Сиз ошол учурга чейинки эмени көрүп калдыңыз беле? Ырчы болуш аябай кыйын болчу да. Акча тармагынан мисалы үчүн концерттен эле акча түшпөсө аябай кыйын болчу. Ошол учурду көрүп калдыңызбы же? Мен студент болуп келгенде 2012 келдимби? Келип эле ошо айылда мектепте окуп жүргөн ошол аккордеон жакын досум. Ошол кезде ойночу элем. Өзүм ошо Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство университетинде тапшырганмын. Анан келип ошол жакта менден улуу курстар ошо ырдап жүрүшчү экен, ошо аккордеон менен. Баягы чакан чөйрөдө. Эми үйгө кодатын тосуп калат, ушундай жакта ырдап жүргөн. Анан келип эле мен ошол жакка аралаштырып кетишти. Как раз бизге аккордеончу керек болот деп. Негизи мен репертуарым мурда эле жок болчу, бирок ойноп берип жүрүп, ырдап алар менен кошулуп тирлик кылып кеттим десем болот да. Студенттик күндө баягы
Кудай сактасын, ачарчылыкты баягы кыйналгычты болгон жок. Өзүм жаап элем. Бекжандай болгон жокмун деп койсу. Ошондой болгон жок. Анан баягы ошол кезде иштеп, иштеген акчама ырды жастырып, көп билинген жок да. Анан бирок болгон акчамы кийим кечек эмес, мына ушу ыр жастырганга аракет кылганмын. Мындай кайсыл учурда ушундай учур болот силерде, мындай ырчылыкты тыштап салгыңыздар келет? Эми азыр тышташка болбойт деп ойлойм эми. Ушундай концерттен кийин интервью бергенде болду. Эми эл эгер сүйүп угуп турса, ал адам ырдабай койсо болбой калат, анда кандай адамды элестете да болбойт да. Ушул жолу тандагандан кийин биздин жумушубуз, биздин окатыбыз ушул азыр. Сетмак чын эле концерттерден деле аябай чоң чыгым кетет. Ошол концертте өзүн актабай калган концерттер болуп калат. Анан колубуздан келген аракетти кылып ошол ырдайбыз деп атабыз. Эми канча дагы эл укса, эл укпай калганча. Кой токтот деп эч ким укпай калса анан билбейм, ошондой баягы каалоо кетип калбас эле, бирок жан дүйнөдө эч качан чыгармачылыкка болгон сезим өчпөйт да. Сиз антип айтасыз. Турула сүйлөп атам мен, каягында жүрөм билбейм. Жок, сиз антип айтасыңыз. Ой, уксуром эле. Немелер бүт кейтелер айтат да бүт. Эмне деп? Душмандарыңыз бүт жазып баштайт анан. Мен аларга көңүл бурбайм. Негизи элечи, Себептен мындай да. Азыр сиздер продюсер менен иштесеңиздерби же өзүңүздөр элеби? Мен өзүм эле мындай менеджерим бар. Сизчи Бекжан мырза? менде да менеджер бар. Менеджер эле, ушундай учурда эме болуп калабы, мындай акча тармагынан кыйынчылык болобу продюсер болбосо же? Кандай болот? Сен ошо акчаны топтоп алып, ошо кыла турган ишиң ошого баягы план менен кыласың да. Мен көбүнчө бирок мындай өзүм неме кылып, кээде баягы акча жок болсо деле жастырып кыла бермей адатым бар. Акча болгондо берип коем. Мен акча алганда берем. Аласың да деп ушундай док кылып, ушундай клип тарткандарга же аранжировка жастыргандарга ушундай. Баягы калоо болуп турсачы, ал нерсе акчага эле карабайт да. Баары бере турган акчаны болгондо берип коесуң. Баары бере турган акча деп мурун деле берип коем, андан мурун деле кээде. Ошондой. Мен да ошондой, сиз деле ошондой да. Демек, баягы YouTube'дан миллиондогон просмотрлардын сырлары ошондо экен да. Токтотпош керек, главное. Токтош керек. Ушуну айтып коеюн деп келип калдык. Негизи эле мына Москва шаарына концерт коюп келатасыздар, бирок тойканаларда болот да, ырчылардыкы. Ушул концерт залда болсо жакшыраак боло беле? Кандай болот экен негизи? Сиз жооп берип койдуңузчу. Биз биринчи жолу келдик да. Анан негизи эми концерт залда болсо жакшы да. Анан биздин бул жакта жумушчулар да аябай кечирээк чыгат экен жумуштан. Эми ал жакта тиги ошол концерт залдар канчага чейин уруксат экенин деле билбейбиз. Анан бизге деле жакшы эле болду. Мен элдердин бир чети концерт залда болбосо дагы маанайын, биз менен чогуу биргеликте сүрөткө түшүп, бир жакын эл менен жакын болуп аябай жакшы эле болду мен үчүн. Элдин ушу бийлеп, жыргап ушундай эс алып аткандарын көрүп биз ыраазы болдук. Ишенбай сизге суроо, бул интернетте жүрөт, кызыңыз менен ырдаган чыгармаңыз. Кызыңыз ырчы болушуна каршы болбойсуз? Эми бул кичинекей кыз азыр эми 5 жашка эле чыкты. Чоңоюп дагы көп өзгөрөт болуш керек. Балким башка жакта кызыгат. Эми бул кичинекей баланын каалоосу болуп атканда убагында аткарып койдук. Мен так ырчы болуп кетет деп өзүнүн каалоосуна коем. Эртең башка кесип тандайм десе, башка кесип тандайт. Анан ырчылыкка чын кызыгып аркалайм десе, каршы болбойм. Анткени баарыбыздын деле башыбыздар ушу бир кесипти, өзүбүзгө жакпаган кесипти тандап алып болбой эле үйдөгүлөр окутуп койсо же болбосо жүрөгүңдү өзүң тартып турган жагыңа кетесиң да. Мен көп эле көрдүм да көп кишилерди. Мен ушу чыгармачыл жакты сүйүп, аябай өзүнүн жан дүйнөсүндө ушул сезимдерди жашап жүрсө, кой ырчылыкты эмне кыласың деп башка кесип тандатып коюп туруп анан кийин ал кесипти аркалабай эле окуп бүтүп анан ушул жолдо чыгармачыл чөйрөгө чогулган жолдор инсандарды көп көрөм да. Ошонун сыңарында эле мен деле өз каалоосуна коем. Чоңойгондон чейин көп өзгөрөт болуш керек. Бекжан мырза, сиздин интервьюдан бир эмеңизден көрүп калдык өзүмдү. Эл ырчысы болсо деле эмгек сиңирген ырчы деле маанилүү эмес дегениңизди. Ушуну мындай кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Кандай маанилүү эмес? Ушундай бир эмеси бар экен, темасы Бекжан Темирхан, эл ырчысы болсо деле эмгек сиңирген ырчысы болсо деле ал маанилүү эмес деген. Жок, эми баягы
катуу тийбейт. Айткан эмес мында деп туруштай. Катуу тийбесин баягы. Кээде болуп калат да. Кээде баягы эмгек сиңирген деле эл артисти деле кээде эми бардыгыбыз кээде ордун билбегендер бар. Анан мисалы мен баягы өз күчүбүз менен эле аракет кылып атабыз. Эч ким бизге эме жардам берген жок. А кээ бирлер как будто баягы ошондой жардам бергендей баягы милдет кылгандар да болот да. Балким ошо тема ошого коюлуп калгандыр. Ошон үчүн мага мисалы мага келип баягы мындай келип өйдө сүйлөп, өйдө ылдый сүйлөгөн эмгек сиңире эл артисти болобу мага кызыктырбайт деп ошого айткан болушум керек да. Мен алардан мындай ким кандай мага мындай эме берсе, ошондо жооп берем да. Ошондой эле айткан болушум керек. Алдыда дагы силерден кандай жаңылыктарды күтсөк болот? Чыгармачылыктан. Алдыдан мен бийлейм. Дагы бийлин түрлөрү бар да. Эми чыгармачыл инсандардан ошо жаңы эле чыгармаларды эми айтсак деле баары ошону айтат деп ойлойт да. Башка эмне кылабыз эми ошо чыгармачылык жолунан жүргөндөн кийин ошол эле чыгармачыл жакшы чыгармалар. Жакында жаңы ырлар жазылып атабы, клиптер тартылып атабы? Азыр ырлар жазылып атат. Клипке тартылып. Сиз негизи клипке көп басым жасабайт окшойсуз, Ушул бир аз жалкоо, ушул клип жактан жалкоорак окшойм. Ыр жактан деле негизи көп ыр жазбайм, анан ушундай айтып атасыз ошо жалкоорак. Мен жазам өзүмө. Жакшы, мага мисалы бир ыр мен жагып ооруп калсам, мен ошону баягы башкалар бүтөйүн деп калган болот да. Кээде жагып кала турганбыз, мен тигин биринчи бүтөрүп салам дагы. Клипинде тартып элге чыгарам да. Сеп баягы жагып аткан убакта ошол убактан ошодон бир мындай жагат го, мындай ошо ырдан рахат алып аткан убакта мен ошону ырдап калышым керек да. Ошону элге тартуулап калышым керек. Анан ошонун мемеси кетип, баягы кетип калгандан кийин ошого барып голос да түшүрүм келбейт. Эме болбой, бир ырга деле ошо настрой болуш керек да. Чоң рахмат маек куруп бергениңиздерге. Мен ойлойм аябай сонун маек болду, себеби мындай жасалмасы жок. Ачык, мындай көрүп отурган адамда мындай ал душу мындай жатып көрсө керек бул нерсени. Себеби бизде айрыкча Москвадагылар көбүрөөк көрөт биздин каналды. Ошондой уйкуңуздар келип чарчап атканыңыздарга карабастан Карап туруп калдым ошо. маек бергениңиздерге Бекжан мырзага негизи чоң рахмат ушундай. Дагы Москвага келгенге даярсыздарбы? Албетте. Эми Кудай буйрса көрүп алдык го. Бул алгачкы жолу келишибиз. Кушоо көчү концерт. Көрөкчүккө келерин деп койсу. Рахмат сиздерге дагы, каналыңыздарга ийгилик. Жалпы дагы Москвадагы мекендештер, Москвада эмес, Россия жергесинде мекендештер. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Бүгүн концертибизди жыйынтыктадык. Баары сонун сиздерге жаккан болсо, биз дагы чын жүрөктөн ыраазыбыз. Ушуну менен биздин интервьюбуз соңуна чыкты. Биз аябай сиздерге сонун чыгармаларды ырдатып берели дегенбиз, бирок тилекке каршы чындыгында чарчап калдыңыздар. Эртең десем болбой бошобой калдык. Эртең десек да бошобой калды, кече да бошобой калган. Чындап бошобой жатат негизичи. Бирок ошого карабастан мындай 1 саат, 2 саат убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Буйруса кийинки концертке сөзсүз келиңиздер, келип калса Москвада. Аябай сонун, жандуу үн менен жакшы өттү. Биздин көрүүчүлөргө эркин микрофон, каалоо тилектериңиздерди айтып койсоңуздар болот. Мен айтып салбадымбы жана? Мен жалпы ошо мекендештерге, жалпы эле ошол Москвадагы, Питердеги мекендештерге дагы аябай ыраазы болдук. Мындай сыйына бизге ошо келгенден бери ошо сыйдан чыкпай атабыз негизи. Концерттен дагы ошон үчүн бардык ошол баягы бул дагы болсо көңүл экен. Бардык мекендештерге ошо мен дайым айтам, ошо элден айланса болот. Мен айтып атпаймынбы, мисалы эмгек сиңирген башка телеканал эмес, ошо элден айланам. Ошо элдин колдоосу менен ушундай мемелерге жетишип отурам. Ошо эл ыраазымын чынында баарына. Рахмат.